Салам көрөрман, эфирде Тебиртке. Жогорку кеңештен тажадыңыздарбы? Биз да тажадык. Бирок айла жок, концерттин күлкүнүн баары жогорку кеңеште болуп жатат. Мындан улам бүгүнкү берүүбүздү да жогорку кеңеш менен баштайбыз. Жогорку кеңеште Кыргызстан кыргыз элинин бүгүнкүсү жана эртеңгүсү үчүн маанилүү болгон мыйзам долбоорлору кантип кабыл алынат? Бул тасмада биздин жогорку кеңештеги 120 депутат үчүн болгону 5-6 гана депутат добуш берип жатканын көрүүгө болот. Это безумие. Это политика. Балким бул жерде жок депутаттардын баары 2 ай дегенде араң ачылган Карпинкадагы шаурмага кеткендер. Шаурманы баарыбыз сагындык го. Бирок шаурмага караганда Кыргызстандын келечегин бийигирээк көргөн депутаттар гана калып, добуш берип жатат. Элестетсеңер, бул калып добуш берип жаткандар азамат экен. Кыргызстандын келечегин шаурмадан бийик көрүп атышат. Балким булар Инстаграмдагы жылдыздар уюштуруп жаткан гифтердин спонсорлоруна катталып атышабы. Же биздин каналды ачып, Тебирткенин берүүлөрүнүн баарына дизлайк басып атабы. Сиздерден көмөк сурайбыз, депутаттарга каршы туруп, баарыңыздар биздин каналга каттала элек болсоңуз катталып, берүүлөрүбүздүн баарына жактыны басууну унутпаңыз. Дагы эле жогорку кеңеш 27 майдагы жалпы жыйында биздин депутаттар Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына тагыраагы тарыхый маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө, телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун талкуулашты. Бул жердеги кызык жагдай. Биринчи мыйзам долбоору тарыхый жана маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу, экинчи мыйзам долбоору болсо айрым чет элдик телеканалдарды Кыргызстанда 2023 жылга чейин бекер көрсөтүү биринчи окууда колдоо тапты. Негизи элдин биздин акчабыз коротулуп көрсөтүлүп жаткан каналдардан эмне көрсөтүлөт? Муну менен катар кыргыздарды каалагандай айыптоо. Же кыргызстандыктар Токиону көрүп келсин деп мультфильм каарманы Чебурашканы кыргыздарга алмашууну япондорго сунуштайт. Вы нам отдаете Чебурашку, а мы вам отдаем всех официантов из японских ресторанов Москвы. Половина населения Киргизии наконец-то увидит Токио. Жана провокациялык Кыргызстанга кереги жок пропагандалык, туура эмес маалыматтарды берген толгон токой берүүлөр. Негизи бул каналдардын бардык берүүлөрү бүгүнкү күндө интернетке бекер жайгаштырылат. Бирок биздикилер миллиондогон акчаны коротуп, бул берүүлөрдү сатып алып көрсөтөт. Бул мыйзам долбоору азыркы учурда биринчи окууда колдоо тапкан, бирок кийинки окууларда колдоо таппайт деген куру үмүт артып туралы. Биздикилердин андай чечим чыгарууга эрки жетеби, жетпейби? Чоң суроо. Мэриядан кабарлашкандай, Борбордо 1-июндан тарта 1 айга ысык суу өчүрүлөт. Элестетип көрөлү, июнь айында шаар тургундары. Ал эми үйүнө аристон орнотуп алгандар. Мадам, эмне болсоң ошол кыла. Бишкектеги коомдук мончо душтарды иштеткендер. Эмне дейбиз? Дагы 2 күн убактыңыз бар, андыктан 1 айлык жуунуп алыңыз. 25 майдан тарта Бишкекте коомдук транспорт жүрүп баштаган. Саламаттык сактоо министрлиги айрым эрежелерди сактоону сунуштаган. Мисалга алсак, орундуктар гана толушу керек. Автобус, троллейбустарда адамдардын ортосунда 1 метр аралык сакталышы зарыл. А чындыгында жагдай кандай? Орусияда болсо Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров табылды. Табылды дегеним ал жоголгон жок эле, болгону анын коронавирус жуктуруп, ал эле эмес оор абалда Москвада экенин жазган маалымат каражаттары болгон.
Бирок анын жакында эле Instagram аркылуу түз эфирге чыкканы бул маалыматтардын баарын төгүндөгөндөй болду. Көрсө Чеченстандын башчысы сак саламат экен. Ал болгону орозо күндөрүн үйүндө жакындары менен карантин эрежелерин бузбай өткөрүүнү туура көрүптөр. Но это не точно. Бирок Кудай сактасын. Кокус чындап эле Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров коронавирус жуктуруп алса эмне болмок? Я COVID-19, именуемый как коронавирус, официально приношу свои извинения у Рамзана Кадырова. Искренне приношу свои извинения, простите меня. Зря быканул, больше такое не повторится. Коронавирус Рамзан Кадыровтан корккондой барыңыздардан корксун деген ниет менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүдөн амандашканга чейин сак саламатта болуңуз. Стоп, снято.